Урматтуу коллегалар, азыр сот арачылар сотун киргизүү маселелери боюнча деген тема менен мыйзам долбоорун карап атабыз да. Мен биринчи суроом да өкмөткө. Ушул сот арачылар сотун киргизүү маселелери боюнча деп турат да. Бул өзүнчө сот болобу? Же болбосо темада ушундай жазылып калганбы айтып коюңузчу. Ал эми мыйзамдын өзү болсо Кыргыз Республикасынын сотторундагы сот арачылары жөнүндө деп мыйзамдын аты экен да. Урматтуу Кенжебек Сатмыкулович, кичине суроону түшүнбөй калдым да, кечиресиз. Мен убактымды токтотуп коесузбу? Жарым минут кетти. Мына мыйзамда жазылып турат: сот арачылар сотун киргизүү маселелери боюнча деп турабы? Жана башка Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актылары. Ал эми мыйзамдын өзү Кыргыз Республикасынын сотторундагы сот арачылары жөнүндө деп турат. Эми суроо: сот арачылары соту өзүнчө болобу же биздин соттун ичиндеги сот арачылар жөнүндө болобу? Кандай? Теманы мага түшүндүрүп бериңизчи. Сот арачылар бул институт сот системасына кирет. Мыйзамда так көрсөтүлгөн. Кайсы жаңакы кылмыш кодекс боюнча атайын беренелердин тизмеси бар. Кайсы убакытта бул сот арачылар ошол иштерди карашат да. Анан бул өзү 9 кишиден, курамы 9 кишиден болот. Так Бул өзүнчө сот болобу же кандай институт болот? Өзүнчө институт дедиңиз, бирок бул соттун ичиндеги сот болобу кандай? Же райондук сот, же Верховный сотко баш ие турган сот болобу? Мага маңызын мындай эл түшүнсүн да. Сот арачылар жөнүндө алардын статусу кандай институт болот? Судьяга баш ийгенби же өзүнчө соттун институту кандай? Түшүндүрүп кетиңизчи. Бул жанакы конституцияда жазылып кеткен каждый может осуществлять, каждый гражданин может принимать участие в отправлении правосудия деген бар да конституцияда. Эми сиздин оюңузча случайно жазылып кеткенби же бул конституционный нормабы? Бул конституционный норма. Айтыңызчы, эмне үчүн биз ушул убакка чейин буну аткарбайбыз, конституционный норманы? Сиз да, биз да, сотторда баарыбыз ант бергенбиз, конституцияны кынтыксыз аткарабыз деп. Эми болсо 25-жылга жылдырып атабыз. 17-ге буга чейин жылдырдык эле, анан 20-га жылдырдык эле. Жооп бериш керекпи эме астында конституцияны аткарбаган үчүн? Жоопкерчилик тартпашыбыз керекпи? Эми бул боюнча комитетте бир топ суроо болгон, ал жагынан өкмөт жагында биз да моюнга алдык. Ооба, анткени бул институт киргизүү үчүн мына жогорку соттун төрайымы айтып кетти да, сот департамент директору айтып кетти, каржы министринин орун басары айтып кетти. Бул өзү киргизүү үчүн мындай көп каражат керек экен да. Анан дагы башка уюштуруу моменттер бар экен. Ооба, мен ойлойм, биз деле күнөөлөбүз. Бирок ошонун баарын эске алып, азыр толук иштеп кетсин деп акыркы жылдар сот системага каржылоо маселеси жакшы чечилип атат. Жыл сайын бюджетти бекитип берип атасыз. Бул каржы маселеси чоңоюп атат. Ошон үчүн 25-жылы толук даярданып, бул институт киргизип кетет деген ой менен бул мыйзам долбоорун киргизип атабыз. Ошо колдоп бериңизди суранып атабыз. Эми буга чейин деле ишенич менен 17-20-жылы киргизебиз деп келгенбиз да. Айтыңызчы, чындап каражат керекпи же эрк керекпи? Мен ойлойм, бул каражат да керек, эрк да керек. Мен ойлойм да бизде эрк болбой жатат деп. Анткени каражат табылып атат. Мына быйыл эле 10 миллиардка жакын бюджетте каралбаганды мына айлыкка таптык. Мына өкмөттүн өкүл 30 секунд кошулат убакыт. Мен жана айтып кетпедимби? Тиги суроо кайтылып аттында. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү,
Бул боюнча биздин эрк жетишпей жатат деп мен баса белгилеп айтып кетким келет да. Каражат эле эмес. Ошол 9 адамды олтургузуп койгонго бизде залдар жетишпейби эмне? 7 стул ошо бир бурчтан таба албайбызбы? Ошолорду жашатып койгонго каражат таба албайбызбы? Ошондуктан мен ойлойм бизде эрк болбой жатат. А бирок ар бир жараныбыз бүгүн кайрылып туруп, мага сот арачыларды бергиле дегенге анын